саламатсыздарбы? Эфирде Наи программасы. Аны мен Дима алып барам. Бүгүн бизде студияда конокто президент Алмазбек Атамбаев. Алмазбеке, тез авариясына 1 жыл болду. Элдер айтып жатышат, буга сиздин командаңыздын күнөөсү бар деп. Эй, Дима, эмне деп жатасың? Базарды фильтрлесеңчи. Ой, кечиресиз. Эми элде ушул нерсе жүрүп жатса, эмне демеген? Куркулдаган кузгундар айта беришет да. Мен эми ачык айтып коеюн. ТЭЦте авария болмок эмес. Анткени Сапар өкүбүз жакшы эле ТБЯ менен сүйлөшүп карызга жаңылаган жатсак, депутаттар ратификацияны кечиктирип койбодубу? Ошондо айттыргам. Эй, унчукпай өткөргүлө. Эртең ТЭЦ бир нерсе болсо, эл душманы болосуңар деген. Димка, ТЭЦ жөнүндө мен дагы бир жолу айтайын. ТЭЦ модернизациясын срочно колдоп бергиле деп тапшырма бергем. Анан тигини көрдүң да, туруп албадыбы? Андан кийин $600 сапаттуу атыштерди алдырып жатсак, жанагы оппозиционердин деген сүрөйлөрдүн баардыгы кыйкырып чыгышпадыбы? Анан ТЭЦти салгандар жанагы китайский атыштер менен иштеди. Анан мына жыйынтыгы акчасына жараша сапаттуу болду да. Акчасына жараша сапаттуу деп жатасыз. Акчасы 386 миллион сом эмне, азбы? Айтайын деген ушул болуп атпайбы? Мен ушул суроонун берилишин билгем да. Эми мындай да Дима, бул акчаны биринчиден алыш оңой болгон жок. Сапар тиги Кытай тарап менен кеминде 18 жолу барып жолугуп келди. Анан алардын чай пайы деген бар, коноктош керек. Ошонто карыз берип аткандан коноктош керек. Ушул жана башка майда чүйдө чыгымдар менен $386 миллион чыгып кетти. Эми бул карызды ким төлөйт? Ой, Димка, сен да кызык экенсиң. Ким төлөмөк эле, эл төлөйт да. Эл үчүн салынды. Ошол үчүн биз чуркадык, чай пай уюштурдук. Ары бери уткан билеттин акчасын дагы айта элекпи? Аны өз чөнтөгүмөн чыгарган. Аны эл могу $386 миллион кутулгандан кийин айтайын деп атам. Бирок биздин элди билесиң да. Өзгөчө тиги бабанаевдер чыгып, Атамбаев жол кире чыгымдарын өзү көтөрүп койсо болбойт беледи. Эми Кудай бар. Кудай мага байлык берген, эми дагы берет. Эми ошондой деп атасыз. Бирок Мадумаров мырза айтып жатпайбы? $386 миллион жаңы ТЭЦти курсак болдук деп. Эми мындай да, эми Ардархан мырза тили буудай куруп жаман тажатты да. Ага өткөндө кызмат берсе мунчукпай калды эле. Эми дагы чыккан турбайбы көрсөк. Мейли эми дагы кызмат табылар анын оозун басканга. Негизи башка жерге жаңы ТЭЦ курганга болот беле? Силер ушул боюнча изилдөө жүрүпсүңөрбү? Ооба, болот болчу, бирок жерди кайдан табабыз? Бишкектин мэри айтып жатат, жердин баары сатылып кеткен деп. Албек Бойташтагы жерин сизге бербей, ТЭЦ курганга берсе болбойт беле? Ушул боюнча да ойлонуп көрүңүздөр. Эй, Димка, биринчиден ал жер менин бубаларымдын жери. Ал жерге мен маңдай тер агымбегим менен үй салгам. Эми биз ТЭЦтин түтүнүн жыттап жашамак белек. Ушул менин үйүмдүн темасын көтөргөндү койбодуңар да. Раис экөөбүз дагы ушул үйдүн айынан көбүрүчү болдук. Эмне бул жагы түшүнүксүз болуп жатат да. Түшүндүрүп көрсөңүз. Эми өткөндө тиги масчылыгы менен бул хан сарайды аркы дүйнөгө ала кетмек белек. Балдар үйүнө берели десем, тиги татар жеңем кызарып татар капельницада жатып калбадыбы?